Ушу ортомчусуңарбы, ортомчу акча аласыңарбы деген да маселе козголот да. Мен дагы бир жолу кайталап коеюн. Биз урматтуу айымдар жана мырзалар, кыргыз мекендештерден эч кандай бир да тыйын албайбыз. Биз тек гана жардам берип, жолго салып, ошо адамдар ушул жака келгенден кийин жакшы бир акча таап кетсин деген ниетте ошо чоң таксылар менен биргеликте Алла разы жардам болсун. беребиз. Мына демек булар ортомчу эмес, жөн эле ошол жумуш таап сиздерге жардам берген адамдардан экен. Ассаламу алейкум, урматтуу Москвада мекендештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар туугандар. Учурда биз Комсомольская метросунун экинчи выходунан чыктык туугандар. Өзүңүздөр билген Кольцевая жана Кызыл линиядан. Ушул жерде биздин жигиттер Россиялык жигиттер менен кошулуп российский, кыргызский совместный предприятие ачкан. Ошол компаниянын бүгүн иш аракети, жумушка орноштуруу боюнча кандай маселелер бар, кандай эрежелер бар, ошол менен сиздерди толугу менен тааныштырып кетебиз азыр. Учурда мына карасаңыздар, универмаг Московский көрүнүп турат. Ушул жерде офиси жайгашкан. Ошол ишкананын жетекчиси Ислам менен таанышабыз. Ассаламу алейкум. Иштериң жакшыбы? Ден соолук. Иншалла Кудай Иштер болуп атабы? Элдин кызматында. Кудай буйруса. Ошол силер ачкан ишкана, жумушка орноштуруу ишканасы жөнүндө, компания жөнүндө кичине айта кетсең, элдерге кичине баян Албетте кылып. айтып кетебиз, Кудай буйруса. Башканча. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, кыргыз элдештер. Биз болсо өзүм таанышып коеюн дагы бир жолу, атым Ислам болот, фамилиям Калдаев. Мен болсо бул кечен бир жылдан ашып калды. Жакшы иштер бар. Официалдуу жумуштарга орноштуруу долбоор менен алектенип, ушу Москва шаарындагы Подмосковьедеги чоң завод, фабрикалар менен, компаниялар менен түздөн түз келишимдерди түзүп, ортомчусуз кыргыз мекендештер бардыгын жумушка орноштуруп келебиз. Бул жолку да болсо Кудай буйруса биз ошол работа вактай официалдуу компания менен партнерлук негизде келишим түздүк. Дагы бул да болсо чоң сүйүнүч. Себеби деген биздин кыргыз мекендештер мурун ар тараптан ар кандай жумуштарды издеп, ал жактан айлыгын албай калган мамилелер болуп калышы мүмкүн. Ошондой болгон болсо, эми кыргыздын жарандары түбүдөн түз ушу Москва шаарынын метрополитен Комсомольскийга келип, биздин могу универмаг Московский ичиндеги 3-ч этаждагы офиске келсе болот. Ал жакта биз албетте жакшы маанай менен тосуп алабыз, чай пай беребиз, акыбалын сурайбыз, документтер жардам беребиз. Ошондой эле алар өздөрү эмнеге кааласа биздеги болгон баардык вакансия жумуштарды алар айтып турабыз. Ошол сиздер Кудай бизге атайын сизге байланышканбыз, ушул жөнүндө маалыматтарды берип коюңуздар, таратып коюңуздар, мекендештер кыйналбасын. Биз билебиз, өзүңүздөр билгендей, биздин мекендештердин көпчүлүгү ошол жанагы регистрация документация жагынан, ошондой эле жумушка орношуу жагынан өтө кыйналышат. Ошол маселени четке кагып биз ушундай офис ачтык, Кудай буйруса. Демек туугандар, атайын биздин мекендештер үчүн официалдуу жумушка орношуу мүмкүнчүлүгү пайда болуптур. Анда азыр калган сөздү офиске кирип улантабыз. Мына универмаг Московскийге киребиз. Офис ушул жерде 3-ч этажда жайгашкан туугандар. Ушул метродон чыктык, экинчи выход ошол. Мына Комсомольский метронун экинчи выходунан чыктык. Келип мына подземкадан өтөсүздөр. Подземкадан көтөрүлүп универмагга келебиз, мына Московский. Ушул жерден туугандар вход бул жакта. Ушул вход менен кирип 3-ч этажга көтөрүлөбүз. Бисмилла. Ушул жерге жазып койгон мына. Работа вахтой, проживанием, питанием, 3-й этаж, офис 333Б. Мына туугандар 3-ч этажга көтөрүлдүк. 3-ч этажга көтөрүлгөндө мына работа вахтой указатель көрсөтүп турат мынакей. Ушунун до конца көтөрүлгөндө сол жагында мына работа вахтой деп турат. Ушул кабинет 333Б. Басабыз. Бисмилла. Ичинен таанышабыз анда. Мына туугандар, офистин ичине кирдик. Ичине киргенибизде да мына обстановканы көрдүңүздөр, столдору, мебелдери жаңы. Мына иш процесстерден сүрөттөр бар экен. Сол жагында, оң жагында мына отуруп, кеңири отуруп, анкеталар толтуруп мына даярдап коюштур, даяр жумушка.
Ушул жерде собеседование өтөт. Анкетанын примерлерин коюп коюптур, кантип толтуруш договорлорун. Анан айта кетчү нерсе мына, туугандар, мынабу кадимки сиздер күтүп жүргөн трудовой договор, официальный. Ушуну толтуруп анан кийин жумушка алышат экен. Анын ичини көрөлү, Ислам. Жүрүңүздөр. Мына бул жерде дагы бир кабинет бар экен. Зал ожидания деп коелу. Андан сырткарына кирип чай, пай, кофе бесплатно, кеңири отура бересиздер. Холодильник бар экен даже. Бул жер рабочий процесс, мына ошол биздин администраторлор, ишке алуучу, жумушка алуучулар отурат экен. Здравствуйте. Неге? Обстановканы көрдүңүздөр. Келип, официально жазылып, жумушка орношуп кетсеңиздер болот. Сиздер өзүңүздөр жаңы эле күбө болгондой биз офиске кирип келдик. Биздин офис 3 бөлмөдөн турат. Бул биринчи жана сиз көргөндөй биз ошол жерден каалаган биздин мекендештерди тосуп алабыз дагы, ошол жерден анкета толтурабыз, таанышабыз. Бул жерде бүт бардыгы официалдуу болгон себептен биз документтердин бардыгын текшеребиз. Ошону тактап айта кетсең, биринчи, мисалы силерге жумушка кириш үчүн нелер, кандай документ менен келсин? Биринчи келе турган адамдар. Кыргыздын жарандары же да башка биздин Азия чөлкөмүндөгү жарандар биздин жумушка келиш үчүн аларда албетте бул паспорт болуш керек. Паспорт, Ошондой эле миграционный карточка болуш керек. миграционка, И регистрация болуш керек. регистрация керек. Бул минимум катары, база катары болуш керек. Андан тышкары өзүңүздөр билгендей эле ИННи, СНИЛСы, жанагы банктагы реквизиттери, ошо акча которулуп турган болуш үчүн ошондой документтер керектелет. Ошол нерселерди мисалы силерде оформить эткенден кийин турласа болобу? ИНН, СНИЛС алып берип. Ошон үчүн мен жана базада айтканым ошол. Жанагы эң базалуу бул жана паспорт, миграционный карточка, регистрациянын негизинде бизге келсе болот. Анан башка ИНН, СНИЛСтерин биз жардам беребиз. Ошону бекер жасап бересиңер. Ооба, бекер деп толук айта алмайм. Бизде мындай да, бизде биз бул компания официалдуу түрдө ар кайсы чоң завод, фабрика иштешкен үчүн ар кайсы заводдун ар кандай требованиясы бар да. Ошол требованияга жараша биз мамиле кылабыз. Айлык маселеси, айлык канчадан башталат, канчага чейин, иш убактысы кандай, ошол жөнүндө да айта кетсең? Ооба, туура суроо болду. Урматтуу мекендештер, биз бул Россияга, Москвага жана Москва областтарына бардыгыбыз эле акча табууну көздөп келебиз. Бүт баарыбыз ошо бала багабыз, же болбосо бир ишибизди оңдо чыгарабыз деп келебиз. Албетте биз ошол мен өзүм дагы мекендештериме айтып кетерим. Менде буга чейин 1 жылдан ашып калды. Жакшы иштер бар, официалдуу жумушта орноштуруу долбоорунун негизинде жүргөм. Ошол долбоордун негизинде мен көптөгөн заводдор менен, фабрикалар менен келишимдер түзүп, кыргыздын жарандарын түзбөн түз жумушка киргизишимин. Анан кийин дагы мынакей Кудайым буйруса ушул Работа Вахта компаниясы менен келишимдер түзүп, партнерлук негизде дагы да болсо официалдуу эмеге өттүк. Эми айлыктар боюнча айтып кетейин. Бизде айлыктар 60 миңден 80 миң, 100 миңге чейин чыгат. Ал дагы болсо адамдын өзүнүн иштегенине жараша болот. Жумушка жараша болот. Бизде вакансиялар көп. Ар кайсы вакансия ар кандай айлыкта турат, билесиздер. Мисалы бизде айдоочу водительдер керек келет автобустарга. Алардын айлыктары 90 миң, 100 миңге чейин чыгат. 6 күн иштеп, 1 күн эс алат, же болбосо 7 күн иштеп дагы койсо болот. Тамак ашы бир маал бекер болот. Кээ бир бизде завод, фабрикаларда жатакана бекер, тамак ашы бекер болот. Кээ бир биздин завод, фабрикаларда жатакана бекер, тамак жок болуп калышы мүмкүн. Эми аны биздин офиске келгенде, ишеничтүү биздин офиске келгенде биз бардыгын ини-жини чейин түшүндүрүп беребиз. Тактап кетчү нерсе, кандай вакансиялар учурда бар? Кайсы иштер, кайсы жумуштарга келсе болот? Азыркы убакта бизде урматтуу айымдар жана мырзалар, бизде азыркы убакта Подмосковьеде, город Истрада балык чыгаруучу производственный компания бар. Ал жакта балыктын түрлөрүн даярдап өндүшөт. Сиздер билгендей баягы консервага салынат. Ошол жака бизге айымдар керек, эркектер керек, мырзалар. Кыздар болсо аякта айымдар ошол жанагы келген даярдалган балыкты идишке салып эле турган жумушу. Упаковщик, укладчик деп айтылат. Ал жакта айлык акы ошо мен айткандай 60 миңден 80 миңге чейин чыгат. Жатакана бекер, тамак аш бир маал комплекттүү тамак аш обеди бекер. Автобус менен өзү алып келет, анысы дагы бекер. 6 күн иштеп, 1 күн эс алса болот. Же болбосо, эгер иштеген адам болсо, анда 7 күн иштесе да болот. Анда айлыгы дагы көп чыгат. Ошондой эле күнү көп болсо айлыгы көбөйө берет. Ошондой көбөйөт. Ошондой эле биздин мырзаларга дагы ошо грузчик жумушу бар. Грузчиктагы жумушу, өзү грузчик деп айтылганы менен жумуш жеңил желпи. Себеби деген аякта баягы упакеттетилген балыктын эмелерин даяр консерваларын эле коробкаларга салып, коробканы алып барып эле койгон жумуш. Анда айлыгы 80 миңге чейин чыгат. Бул бардыгы вактовой жумуштар Подмосковьеде.
Бұл бірінші біздің вакансиялар болды. Бұл өзінше производственный компания болды. Эми экинчи компания бұл город Воронежте, теплица бізде комбинаты бар. Ал жақта бізде огурцы, помидор, жашынча жеміс өстіреді. Ал жақта ошо азыр көптөгөн ошо офисте сыяктуу эле чоң теплицада огурц, помидор өстүрөт дагы сүрөттөр, видеолорун дагы сиздерге беребиз, көрөсүздөр. Ал жака дагы бизге ошол сборщик, чогултуучу айымдар, мырзалар 18 жаштан 55 жашка чейинкилер керек. Ал жакта жатакана бекер болот, регистрация жадан беребиз, бирок тамак ашы өзүнүн болуп калат да. Бул дагы бир жумуш. Ошондой эле бизде жумуштар көп бар. Ресторан бизнес боюнча жумуштар бар, гостиницалар боюнча жумуштар бар. Демек, мекендештер сиздердин ошол суроо талабыңыздарга жараша өздөрүндө вакансиялар, ачык вакансиялар боюнча келип маалыматтасаңыздар болот экен. Сборщик, упаковщик, укладчик, грузчик деген жумушка эч кандай стаждын кереги жок. Биринчи күндөн баштап иштеп кетет. Жазылат. Эч кандай стажер күндө эсептелинбейт. Биз болсо өз тараптан колдон келишинче ошол адамга биз бүт бардык жанагы жумуштун жагдайларын түшүндүрүп, окутуп, үйрөтөбүз. Орус тилине кыйналган үчүн биз ошо орусчаны кыргызчага которуп, түз түз жардам беребиз да. Мисалы биз жакын арада багы Яндекс Маркетплейс, ушундай Озон, Вайлберс ошол чоң склад эмелери бар, компаниялар. Аяка да жумуштарды чакырабыз. Мына туугандар, уктуңуздар, вакансиялар ачык, жумуштар бар, официально трудовой договору менен бардык официально трудовой менен кодекске байланыштуу бардык маселелери менен келип, официально орношуп, айлык акыны убагында алып, аванс кандай берилет? Аванс боюнча да бир айта кетсең. Аванс боюнча акча айтып коеюн. Бизде көбүнчө компанияларда жума сайын, ар жума сайын 2000ден 3000ге чейин аванс бере алабыз. Тамак ашына болобу, керектүү документтерине болобу биз берип турабыз. Андан тышкары дагы бул бактабый режим болгон үчүн мисалы бир айда 2 жолу айлыгын беребиз. Бир айдын 15-синде, 25-леринде. Задержка болбойт. Задержка болбойт. Туугандар, уктуңуздар, мына кааласаңыздар аванс акча жагынан кыйналсаңыздар айына 2 жолу бөлүп, ошол без задержка убагында айлык берилет экен. Андыктан сиздерди ушул вакта методу боюнча жумуштарда күтөбүз. Вакансиялар бар экен. Номерлерди жазып коебуз. Андан сырткары астына YouTube каналдын, өздөрүнүн YouTube каналынын ссылкасын да коюп коебуз. Ошол жерде жумуштардын эмне болуп атат, кандай жаңылыктар болуп атат, көрүп, билип, катталып кетсеңиздер болот туугандар. Андыктан бөтөн жерде аман болуңуздар туугандар. Баарыбызда да ушундай официальный жумуштарда иштеп, көп акчаны таап, мекенге эсен аман кайталы.